Сменimiz жаратқан Аллах Таалаға чексіз мақтаулар шүгірлер болсын. Жана анын сүйікті пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллах Тааланың саламы жана рахмат болсын. Чындыгында Аллах субханаху ва тааlanın заты ар бир пайгамбарларга бир өзгөчөлүк берген. Ошол пайгамбарлардын ичинен Муса алейхиссалам, Муса пайгамбар Калимуллах деп аталып, Аллах Таала менен түздөн түз сүйлөшөт эле. Ошол Муса алейхиссалам менен Хизр алейхиссаламдын экөөнүн бир окуясы бар. Күндөрдүн биринде Муса алейхиссалам Аллах Тааланын үйлөрүнүн биринде Бани Исраил коомуна илим берүү амалы болуп жатып, ошолор менен биргеликте отурган эле. Анан ошол Бани Исраил коомунун ичинен бирөө туруп, "Эй Муса пайгамбар, жер бетинде сизден дагы илимдүүрөөк бирөө барбы?" деп сураганда, Муса алейхиссалам, "Жок, менден дагы жер бетинде азыр илимдүүрөөк эч ким жок" дейт. Бирок Муса алейхиссалам ушуну айтканда, ошол убактагы эң илимдүү пайгамбар Муса алейхиссалам эле акыйкатты эле айткан. Бирок ошол айткандыгы Аллах Таалага жакпады. Ошондо Аллах Таала Муса алейхиссаламга вахий кылып өкүм кылды: "Сен Мажмаал Бахройнга барсаң, бир адам бар. Ал адамга жолугуп, сен ал адамдан илим үйрөнгөнүң" деп айтат. Ошондо Муса алейхиссалам бая өзүнүн кызматчысы Юша бин Нун алейхиссаламды алып алып, биргеликте ошол Мажмаал Бахройн эки деңиздин бириккен жерине барып, ошол жерден бир канча узун окуялардан кийин Хизр алейхиссалам менен жолугат. Ошол Хизр алейхиссалам менен жолугуп, окуясы өтө узун, Каф сүрөсүндө ошол окуясы келген эле. Ошол окуялардын баары бүтүп, Хизр алейхиссалам менен Муса алейхиссалам экөөнүн бири-биринен ажырай турган убакыт келет. Ошондо Муса алейхиссалам Хизр алейхиссаламдан сурайт: "Эми мындан кийин биз сизге жолугабызбы, жолукпайбызбы, мен аны билбейм. Ошондуктан мага бир канча насааттарыңызды айтсаңыз, ошол насаатыңызга мен амал кылайын жана башкаларга жеткирейин. Солих Аллаха иман келтирген пенделер дагы ошол насааттарга амал кылсын" деп сураганда, ошондо Хизр алейхиссалам: "Анда мен сага бир канча насааттарды айтам. Ошол насааттарга өзүң да амал кылгының жана башкаларга дагы жеткиргиниң" деп бир канча насааттарды айткан. Ал насааттары Тафсир Жаллайн китебинин хашиясында келет. Эң биринчиси, Хизр алейхиссалам Муса алейхиссаламга мындай деди: "Кун бассаман ва ла такун дахакан." Жылмайып жүрүүчү бол, эч качан каткырып күлүүчүрдөн болбогунуң деди. Албетте бул жылмайып жүрүү сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Анан бул үммөттүн жылмаюусу өзгөлөр үчүн болгон болсо, ал эми башка үммөттөрдүн ыйлагандыгы бул өзү үчүн болуп эсептелет. Жана данышмандар дагы бир сөзү айткан: "Жылмай, себеби кабагыңды бүркөө менен дүйнөдөгү эч бир нерсени өзгөртө албайсың" деген. Демек, жылмайып жүрүү дагы бул деген биздин динибизде өтө чоң орду салмагы бар нерсе. Каткырып күлүү бул деген ислам дини менен жашаган адамдарга бир аз олдусуздук болуп калат. Ошол себептен Хизр алейхиссаламдын насааты дагы жылмайып жүрүүгө насаат кылган, каткырып күлүүдөн тоскон эле. "Вала таиб хоттоина хотояхун." Ката кетирген адамдын катасын айыптабагының. "Вабаки аля хотиатика." Өзүңдүн ката кемчиликтериңди ыйлагының деген. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадис мазмунда айтат: "Ат-таибу мин-аз-занби каман ла занба лаху." Күнөөсүнөн тобо кылган адам бул эч кандай күнөөсү жок адам сыяктуу деп. "Ва анат-тавабур рахим" деп хадис кудзилерде айткан болсо, Аллах Таала өзүнүн тобону кабыл кылуучу зат экендигин бир канча жерлерде баса белгилеп айткан. Демек, кайсыл бир адам эки колун көтөрүп: "Эй Алла, мен күнөө кылып алдым, баланча күнөөлөрдү кылдым. Ошону кечирчи" деп тобо кыла турган болсо, Аллах Таалам ал пенделерди сөзсүз кечирет. "Вала тамши фи гойри хажатин." Бир жерге басып барганда эч бир муктажсыздык жөндөн жөн баса бербе. Албетте негизинен эле адам бир жерден экинчи жерге барганда сөзсүз бир муктаждыгы менен басуусу бул адам үчүн дагы өтө пайдалуу. Себеп ошол муктажсыз басып барганын ордуна андан көрө жакшы амалдарды кылып, акыретин куруп калуу бул ар бир адамдын өзүнө эле пайдалуу амал болуп эсептелет. Бул насааттар албетте Хизр алейхиссалам Муса алейхиссаламдын убагында ошол Муса алейхиссаламга жана Бани Исраил коомуна айткан болсо, ал эми ошол насааттарга да амал кылып жүрүү бул деген сиз менен бизге да өтө керек нерсе. Аллах Таалам бардыгыбызга ошол айтылган насааттарга амал кылып, кыямат күнү сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бирге болууга насип кылган болсун.